14-15, 16 октябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырам. Менин атым Бегайым, саламатсыздарбы? 16 октябрда президент Садыр Жапаров Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин өлүмү боюнча пикирин билдирди. Ал атайын операция даярдалып жатканы тууралуу кабары болбогонун айтты. Жапаровдун айтымында алгачкы маалыматты көпчүлүк сыяктуу эле интернет булактарынан көргөн. Андан соң дароо эле башкы прокурорго чалып, аскер прокурорун алып жеринен көрүп, ага так маалымат берүүнү тапшырган. Баш прокурор атышуу болуп кетиптир, өлүм бар экен, жарадарлар да бар деп мага кайра чалды, деди ал. Кабарга маек куруп жатып. Өлкө башчысы операциянын мыйзамдуу же мыйзамсыз өткөнүн аскер прокуратурасы тергеп жатканын белгилеп, жыйынтыгын күтүүнү сунуштады. Ошондой эле ал өнүккөн өлкөлөрдө Крим дүйнө деген түшүнүк жок экенин айтып, ал мамлекеттин эле эмес, тургундардын, инвесторлордун ишине терс таасир этет деп кошумчалады. Каракчылык заманды унутуш керек. Азыр 21-кылым. Баары мыйзам чегинде болушу керек. Кимдир бирөө каракчылык кылса, сөзсүз түрдө күч органдарына кайрылсын. Биз тез арада өнүккөн мамлекет курушубуз керек. Алыс барбай эле коелу. Кошуна мамлекеттерден бир нече жылга артта калып кетиптирбиз, деди Жапаров. Баткенде 2022 жылдын сентябрындагы кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда ок тийген аскер Курманбек Абдыкеримов ага кенемте жана пенсия төлөнбөй жатканын айтып, президентке, ошондой эле УКМКнын төрагасына кайрылды. Кайрылуу 15 октябрда аскердин Facebook барагына жарыяланды. Абдыкеримовдун айтымында ал куралдуу жаңжалдан кийин ден соолугуна байланыштуу аскердик дарыгердик комиссиянын чечими менен жумуштан кеткен. Кийинчерээк майыптыгы барлар үчүн пенсия алууга аракеттенип, медициналык социалдык экспертиза мекемесинен аныктама алган. Бирок анда майыптыктын даражасы жана тиешелүү мөөнөттөр жазылбаганына байланыштуу пенсияга чыга алган эмес. Абдыкеримовго 2022 жылы 16 сентябрда Достук чек ара заставасындагы Радар 1 постунда нарядтын улугу катары күзөттө турганда ок тийген. Оң инине тийген ок колтугунан чыгып кеткен. Ушул тапта анын айтымында оң колунун манжалары иштебейт, кара жумуш жасай албайт. Ошондой эле ден соолугума байланыштуу жумуштан чыкканда төлөнүп берилүүчү кенемтени сурандым. Ал боюнча дагы тиги жака бар, бул жака бар дешет. Башка сөз уга албайм, дейт Абдыкеримов. Мурдагы жоокер Ош облусунун тургуну, бирок жергиликтүү ооруканада дарылана албай жатат. Ошондой эле Абдыкеримов Ош облусунун губернатору көмөк көрсөтүүнү убадалап, бирок ал аткарылбай жатканын айтты. Ошол жакта элим жерим деп жүрүп жараталып ушундай окуялар болду. Эмне себептен биз каралбай жатабыз? Таанышы барлар алып жатат. Бул ачык чындык. Бизге окшогон карапайым дыйкандын балдары эч ким карабайт. Эмне себептен? Физикалык жумушка жарабайм. Бир колум иштебегенине байланыштуу акча табуу көйгөй. Учурда кичинекей үйдө 5 бир тууган жашайбыз. Кимге кайрылышты билбейм. Бир нече ирет Оштогу УКМКга барсам, ал жага киргизбейт экен. Жумуш жактан кайрылсам, айтабыз, дейбиз, кылабыз дейт. Такыр эле эч нерсе жок, деди мурдагы жоокер. Кайрылуу интернетке тарагандан кийин 16 октябрда облус башчысы Элчибек Жантаев аскерди кабыл алып, анын документтерине байланыштуу маселеде көмөк көрсөтүүнү убадалады. Эске салсак, ушул жылы 13 июнда чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршеев чек ара жаңжалында жаракат алган аскер кызматкерлерине кенемте төлөнүп берилгенин, ал эми 10 аскерге жеңил жаракат алганына байланыштуу жардам берилбей турганын билдирген болчу. Ошол эле кезде президент Садыр Жапаров жеңил жаракат алгандарга бюджеттен кенемте каралбаса, башка булактардан таап берүү керектигин айткан. УКМК маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун дагы бир активдүү мүчөсү Аксы району боюнча көзөмөлдөөчү делген шектүүнү кармады. Кармалган киши коркутуу жолу менен Аксы районундагы жеке ишкерлерден такай акча алып жүргөн. Ага пара талап кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Ошондой эле жашаган жеринен каттоодон өтпөгөн ок атуучу куралдар жана ок дары табылды. Учурда ал УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча тергөө абагына киргизилди. Кылмыш дүйнөсүндө Мирлан Ысык көлдүк каймана аты бар Мирлан Ашимов
баңгизатты мыйзамсыз сактоого жана ташууга шектелип кармалды. Буга чейин Ашимов 7 октябрда соц түйүн аркылуу кылмыш дүйнөсүнө кайрылуу жасаган. Анда кармоо операциясы учурунда жок кылынган Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин өнөктөшү болгонун айтып, анын жолун жолдоого үгүттөгөн. Кармалган соң Ашимов кайрадан видео кайрылуу жасап, кылмыштуу чөйрөнүн түшүнүктөрүнөн баш тартып, Кыргызстандын мыйзамдарын сактоого убада берди деп айтылат Атайын кызматтын билдирүүсүндө. Жалал Абад облустук администрациясы Сузак районундагы Орто Сай айылында 96 үй бүлөгө ылайыкташкан Үмүт социалдык шаарчасы пайдаланууга берилгенин билдирди. Маалыматка ылайык долбоорду Ассафа борбору коомдук бирикмеси каржылады. Ага жергиликтүү бийлик 3 гектар жер аянтын бөлүп берген. Шаарчада тигүү цехи, фельдшерлик акушердик пункт, азык-түлүк дүкөнү, мечит жана кичи футбол аянтчасы курулганы айтылат. Анын ачылыш аземине губернатор, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, коомдук бирикменин мүчөлөрү, Кувейт мамлекетинен келген демөөрчүлөр жана айыл тургундары катышты. 15 октябрдан тарта Бишкек-Ош унаа жолу аркылуу кышкы дөңгөлөктөрү жок кичи автобус жана минивендер менен жүргүнчүлөрдү ташууга тыюу салынды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан чектөө 1-майга чейин киргизилгенин белгилешти. Мындай чара кышында жол кырсыктарынын алдын алуу жана болтурбоо максатында кабыл алынды. Жалал Абад облусундагы Ташкөмүр шаарынын 75 жаштагы тургуну Салия Таштанованы УКМК кармап кеткени айтылууда. Бул тууралуу маалымат 13 октябрда Мекендеш ТВ Facebook барагына жарыяланды. Билдирүүдө Таштанованын кармалганына соц түйүндөгү кайрылуусу негиз болгону айтылат. Бирок эмне болгон кайрылуу экени айтылган эмес. Анын аты жөнү жазылган Facebook барагында дээрлик эч кандай маалымат жок. УКМКдан бул боюнча маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Салия Таштанова өткөн жылдын 15 октябрында Өзгөндө өткөн элдик курултайга катышып, Кемпирабад суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан. Ал курултайда сөз сүйлөп, Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев чек ара маселесин чече албаса, отставкага кетсин деп талап кылып чыккан болчу. Атайын кызмат 14 октябрда Кримтөбөл Камчы Көлбаев үчүн өч алууну көздөгөн 3 киши кармалганын билдирди. Маалыматка караганда Альфа Атайын кызматы чек арадан мыйзамсыз өткөн 3 өзбек жаранын кармаган. Алар 26 жаштагы Ойбек Каримбердиев, 27 жаштагы Азамат Рустамов жана 29 жаштагы Исламхон Абдулкафаров. Алдын ала сурактагы көрсөтмөгө ылайык жогорудагы Өзбекстандын жарандары мыйзамдагы ууру камчы Асанбектин өчүн алуу үчүн керектүү адамды жок кылуу буйрутмасы криминалдар тарабынан берилгенин билдиришти, деди Атайын кызматтан. Атайын кызмат кармалгандар Өзбекстанда адам өлтүрүүгө шектелип издөөдө жүргөнүн кошумчалашты. Алар Өзбекстанга өткөрүп берилди. Жалал Абад шаарында окуучу кыз мектептин 2-кабатынан боюн таштап буту сынды. 14 октябрда облустук милициядан клопко кыз мындай кадамга мугалими телефонун алып койгон үчүн барганын билдиришти. Маалыматка караганда 10 октябрда милицияга 32 жаштагы аял арыз менен кайрылган. Ал 11 жаштагы кызы телефонун мугалими алып койгондуктан мектептин 2-кабатынан секирип кеткенин айтып берген. Өспүрүм азыркы тапта ооруканада, абалы туруктуу деп бааланууда. 10 күндөн соң операция жасалары айтылды. Окуяны милиция териштирип жатат.